Алла Таала Куранда дагы Хадж сүрөсү бар. Шол сүрөнүн 41-аятында биздин үммөт, ислам үммөтү, мусулмандар жер бетинде адамдарга жакшылыкты тартуулап, чыныгы мыкты үммөт болуш үчүн, жер бетинде мусулмандар мыктылардан болуш үчүн жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруунун зарыл экендигин баяндайт. Себеби Алла Таала астагфирулла الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر дейт. صدق الله العظيم. Алла Таала biz жер бетине эгерде аларга мүмкүнчүлүк берип, кудрет берип, жерге ээ чыга тургандай болсо дейт мусулмандар. Анда алар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарышат дейт. Намазын окушуп, зекетин беришет дейт. Биздин мусулман калкыбыз мейлі ал қандай улуттан болбосун, жер бетинде мусулмандар жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарса, намазына бекем болсо, зекет парыз болгон болсо, бай болуп зекетин берип турса, бул мусулман үммөтүнүн баш көтөрүп жашоосуна, жердеги эң мыкты адам баласынын жакшылыкка гана чакырып, жакшылыкка гана себепчи болуп, адам баласынын өнүгүшүнө себепчи боло турган адам бул мусулман экендигин баяндап атат. Эгер биз өзүбүздүн милдетибизди мусулман катары жакшы, так аткарган болсокчу, анда жер бетиндеги Кудайдын берген жакшылыгынын баары мусулмандар үчүн болот экен. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу маселесинде жон гана жогоруда айткандай, өзүң билген эле жакшылык эмес чакырууда, же өзүң билген эле жамандыктан тыюу эмес, шарият көрсөткөн жакшылык бар, ошого чакырыш керек. Шарият тыйган жамандыктар бар, ошондон тыйыш керек да кайтарыш керек. Кээде биз бир иштерди, же бир сөздү, же бир кылык жорукту туура жакшы деп эсептейбизден ошого чакыра беребиз. Ал шариятка туура келгендиги үчүн эмес, жөн эле өзүбүз жакшы деп эсептендигибиз үчүн. Ал туура эмес да болуп калышы мүмкүн. Кээде биз аклыбызга салып туура деп эсептеген нерсе шариятта туура эмес болуп калышы мүмкүн. Же шариятта өзү Алла Таала тыюу салган, арам экендиги анык болгон нерсени андан кайтарышыбыз керек эле. Жаман иш. Алла Таала адамды тыйгандан кийин ал жаман иш. Аны биз акылыбызга салып, бул эмне болуптур? Бул эч нерсе болбойт дейбиз дагы, анан адан тыйбай коебуз. Бүгүн ошондой болуп атат да. Бул жалпы коомдогу ушул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу иши аткарылбагандыктан, амр маруф, нахи мункар кылынбагандыктан, элдин түшүнүгүндө жаманды жакшы деп, жакшыны жаман деп калат экен. Эгер билимдүүлөр, аалымдарыбыз, уламаларыбыз, молдокелерибиз, билимдүү жаштарыбыз, билимдүү башчыларыбыз эл ичинде ушинтип жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарбаса, элдин түшүнүгү өзгөрүп кетет экен. Жаман нерсени жакшы деп кабылдап, жакшыны жаман деп тескери түшүнүп алышы мүмкүн экен. Андыктан биз мусулман катары Куранда Кудайым көрсөтүп койгон, пайгамбарыбыз хадисте айтып, дайындап, белгилеп койгон жакшылыктарыбыз бар, анан жамандыктар бар. Биз кайтара турган. Биз ошол шариятта жакшы деген нерсеге чакырышыбыз керек дагы, жаман деген нерседен анан кайтарышыбыз керек. Анда уламалар айтат, бул жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруунун өзүнүн бир түркүктөрү бар. Ал болбосо, ал амр маруф нахи мункар болуп эсептелбейт дейт. Сөзсүз ошол түркүктөрү болуш керек. Ансыз биздин жакшылыкка чакырганыбыз жакшылыкка чакырылган болбой калат дагы, кайтарганыбыз жамандыктан кайтарган болбой калат. Ошол жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу боюнча биринчисин биз айттык, бул эми жакшылыкка чакыруу өзү өкүмү шариятта, парыз. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу парыз шариятта. Бирок ал парзы кифая болду. Себеби Алла Таала буйрук иретинде Куранда айттык, араңардан бир топ болсун, бир топ үммөт болсун, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып турсун деди. Биз жакшылыкка чакыруу менен жамандыктан кайтаруунун өзүбүздүн арабызда амр маруф нахи мункардын
qanchalik ordu, zarıldығы бар екенін bilginiz келсе, iki gana negizgi nersege toxtololu. Biri, elдің içinde Kudaydan gelip düşkön tuğra dindin saktalıp turuşu üçün, el dindi karmanıp, dinge amal kılıp, Kudaydan sorap, tilegin, jamanlıktan alыс boluş üçün, жалп эле dinimizdin saktalış üçün, şu amr ma'ruf nahi munkar kılınıp turuş gerek. Bu en birinci zarıl bolğan iş, elüzde din bolsun deseniz, baldarım erteң bir tuğanı bilbey, ecesi ağasına turmuşka çıkıp, karındaşı. Je inisi ecesin, je karındaşın üylenip alıp, turmuş kurup ketpesin deseniz, japayçılık bolup. Ayban öz enesin, je öz balasını taştabay teken. Biz bugün bolsa adam bolup, musulman bola turup, atanevizdi karılar üyüne verip, balağızdı karavay jol boyuna taştap koyup, musor içine taştap, жаңы төрөлгөн баланы калтырып кетип атпайбы? Мунун бардыгы шул амр маруф нахи мункардын жоктугунан, жакшылыкка чакырып мусулмандар жамандыктан бири-бирин кайтарбай калгандыктан. Ооба, эгер ошондой кыла берсе, анда арасында түзүк сынган, жакшылыкты мен билемин, мен акылдуумун, мен ыймандуумун дегендерди да аябастан Алла Таала азап келсе, баарына чогуу азап келет дейт. Егер өзіңізді эле түзүк сезип, мен ыймандуумун, булардын зыяны мага тийбейт деп тегерегиңдеги коңшу колоңго, астыңдагы үйүңдөгү бала чакаңа, кызыңа, башчы болсоң өзүңдү мекемеңдеги колалдыгындагы иштегендерге, айыл башчы болсоң айылдагы тургундарга, шаар башчы болсоң шаардагы тургундарга, кандай болбосун, жоопкерчиликтүү адамсызбы? Сиздин алдыңыздагы жоопкерчилик сизге караган адамдарга, мейл ал бала чакка, бир тууган, ишчи, кандай болбосун айылдаш, ошолорго маани бербей, эмне болсо ошо болсун, өлүп кетсин деген болсоңузчу. Алладан азап келсе, бир эле анын өзүнө азап келбейт дейт. Азап баарына тегиз келет экен. Андыктан биз башка бирөөлөрдү жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтарууну бул менин парзым деп билип, анан ошого жараша мамиле кылышыбыз керек. Demek, dinimiz saqtalış üçün arabızda, el arasında, adep ahlak bozulup ketpeş üçün, menin balam jakşı çöyrödө çoңойсун deseniz, anda daima jakşılıktan kaytarıp jamandıktan tıyıp turu her bir musulmandın mildeti. Çöyrögö mani berbey koyu, bul imansız adamdın işi. İmandu adam negizi, özü yaşap turup жүргөн çöyrösüne, kiçinekey bölmede yaşasa bölmösüne, ayılda yaşasa ayılının tazalığına, adep ahlak boyunca dağı, yaşoğda dağı, düşünükte dağı, işenimde dağı, adep ahlak özünün жүргөн turganın dağı en tazasına mani verip, oşol tazasına çakırıp, tuğra emesinden kaytarıp turuş bul musulman adamdın parzı. Biz çöyrüge katı mamile kılışımız gerek. Jakşı mamile kılışımız gerek dağı, katı mani verişimiz gerek. Eğer çöyrögö mani berbey koysak, birinci, sizdin kolunuzdağı, üyünüzdögü yaşagan kızınız menen balаңызды çöyrö julup ketet. Kızınız menen balаңызga tarbiya bergenge ülgürbey kalasız. Eğer şu kız menen balanı jakşılıkka çakırıp jamanlıktan da kaytarbasanız, anda balаңызdan, kızınızdan ayrılasız. Zamatta 10 yıldan keyin siz tanıvagan adamga bir makluk aylanıp kalat. Eğer oşondoy bolbosun deseniz, ilgerten gelatkan adep ahlak menen bolsun. Elibizde uludu urmattap kiçiğin ızattagan, sıylagan, adeptü, ahlaktü, ıymandu, Kuday degen, bir zökür döparas çıkpasın deseniz, anda jakşılıkka çakırıp jamandıktan kaytaruu, bul menin mildetim deşiniz gerek. Uşunday söz var eken Araptarda, Araptar uşuntu aydat eken, el insanu ibnu bi'etihi deydi. Adam kişi, özünün çöyrösünün uğulu olup kalat deydi. Sizdin atenenin uğulu emez, çöyrösünün uğulu olup kalat kende. Bul sözdün manisi, eğer siz çöyröңүздүн oң oluşuna salım koş bolsoңуз, anda çöyröңүз sizdin balаңызды julup ketet, çöyröңүz it bolsa it bolot, karışkır bolsa karışkır bolot. Andıktan bizdin
qoom oңoluş üçün бұл amr ma'ruf menen nahi munkar үйдө дагы, мечитте дагы, көчөдө дагы, иште дагы, жашооңузда ушул болуш керек. Болгону биз зарыл билишибиз керек. Эмнеге чакырабыз? Жакшылыкка чакыр дегенде кайсы жакшылыкка чакырабыз? Жамандыктан кайтарабыз дегенде кайсы жамандыктан кайтарабыз? Буга билим керек. Демек, биринчи түркүгү бул жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруунун бул билим болот. Өзүңүз кайсы жакшылыкка чакырарды билбесеңиз, кайсы жакшылыкка чакырасыз? Жамандыктын эмне экенин билбесеңиз, кайсы жамандыктан кайтарасыз? Дегеле жакшы жаман деп кантип биз тааныйбыз? Жакшыны эмне деп тааныйбыз? Каерден окуйбуз, каерден көрөбүз? Кайсыны жакшы дейбиз дагы, кайсыны жаман дейбиз? Бул туурасында биздин ислам шариятыбыз адал арам кылып, кылган ишиңизде да, сүйлөгөн сөзүңүздө да, мамилеңизде дагы, жашооңузда бардык тармагында адал арамын, жакшы жаманын бөлүп койгон. Демек, шариятыбыздагы эң биринчи милдет катары бизде бул ар бир мусулмандын балагатка жеткенинен баштап намаз окуп, орозо тутуп, мойнундагы милдетин ушундай жума парзын аткарып, эмнеле шарият мойнуна таккан болсо, жүк аркалаткан болсо, ошо мусулман адам өзүнүн аркалаган жүгүн аткарыш керек. Бул билим менен келет. Диниңизди билбесеңиз, шариятта эмне жакшы экенин билбесеңиз, чакыра албайсыз. Шариятта эмне жаман экенин билбесеңиз, адан тыя албайсыз, кайтара албайсыз. Андыктан биринчи түркүгү бул амр маруф нахи мункарда. Şu şariatta жақшы деген эмне экенин билишиңиз керек. Bizde musulmandардын арасында эң жақшы болуп эсептелген, биринчи биз билген шариатта биздин милдет болгон, ушул 5 убак намазыбыз, туткан орозобуз, бай болсо закети, ажыга барышы, урулук кылбоо, бирөөдүн абийирине кийлигишпөө, абийирин төкпөө, өзүңдүн кадырыңды төкпөө, башка бирөөдүн кадырын төкпөө. Булардын бардыгы биздин мусулмандардын чыныгы, өзүбүздүн милдетибиз деп эсептейбиз да. Буларды бардыгы билет. Андан тышкары дагы бул жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруунун эрежелери бар. Буларды да билишибиз керек, буга да билим керек. Шарият билимин алышыбыз керек, шарият билиминен кабардар болушубуз керек. Негизи бизге ушул жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруунун эмне түрткү болот бизге? Эмне үчүн жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарышыбыз керек? Биринчисин жана айттык, бул жалпы элибизде тууралык сакталсын. Эл ичинде дин сакталып турсун. Бала чакаңызды эртең 10 жылда кыйын жанагындай бир зөөкүр адам дөпөрөс болуп калышын каалабасаңыз, анда динге чакырып туруңуз. Кудайга чакырып туруңуз. Жакшылыкка чакырып туруңуз да жамандыктан кайтарып кылба деп туруңуз. Болбосо анда коомубуздан дин алыстаган кезде адам эмес айбандар төрөлө баштайт. Анан жалпы эл ичинде туура түшүнүк, туура тарбия, коомдук деңгээлде туура түшүнүк, туура адеп ахлак пайда болуш үчүн бул жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу сөзсүз аткарылып турушу керек. Фарз. Бул өзү биздин үммөттүн, мусулмандардын, ислам дилин аркалаган мусулмандардын негизги өзгөчөлүгү ушунда. Биз дайыма жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтаруу ишин аткарып турабыз. Биринчиси демек жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарууда билим керек. Билим болбосо сиз бул ишти аткара албайсыз. Демек так шариятыбызда жакшы деген эмне, жаман деген эмнени так билишиңиз керек. Анан ошол жакшылыкка чакырып, ошол жамандыктан кайтарышыңыз керек. Экинчиси, адамда ошого жараша кудурет күчү болуш керек. Жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарыш үчүн кудурет күчү болуш керек. Ар кимдин күчү абалына жараша болот. Сиз көчөгө чыга калып эле азыр бардыгын чекеден баланы тарбиялагандай кылып чубукту колуңузга алып уруп жөнөбөйсүз. Антип тыя албайсыз. Бардыгын чекеден кармап органдын кишилеринен милдетин аткара албайсыз. Бардыгын эле түрмөгө сала албайсыз, жамандык кылгандын бардыгын. Анда кандай кылабыз? Бул жамандыктан тыюунда шариятта өкүмдөрү бар, эрежелери бар, билими бар. Буга кызыгыңыз, биздин убактыбыз тар болгондуктан мунун бардыгын бул жерде айта албайбыз.
Жон гана бизде мына намаз окуганда азыр имам болот, имамдын артында туруп намаз окуйбуз. Ошондой эле сиз бир амал кылыш үчүн, жакшылыкка чакырып жамандыктан кайтарыш үчүн сизге де бир имам керек. Сизди колуңуздан жетелеп мына мынауну кыл деген нерсе керек. Бул билим болот. Шарият билими, шарият илими сизди колуңуздан жетелеп мына мынауну кыл да ушуга буйруу, мына мындан өзүң да тыйыл да башканы да тый деп колуңуздан жетелеп көрсөтүп турган нерсе бул шарият билими болуп эсептелет. Демек, амр маруф нахи мункар билимсиз болбойт туугандар.